карыздан, кризистен, кредиттен, жаман абалдан, жан үйдөн кысылып, жерден өзүңдүн эс таңды ордуңду таппастан кысылып, кыйналып жаткан учурдан чыгып кетүүнүн жападан жалгыз жолу бул зикир. Билесизби, капкара кудук, узун кудук. Эң астынан челекте суу таштатып, челекти чаканы таштап суу алабыз. Ошол үмүт сыяктуу дагы, биздин үмүтүбүз дагы эң кудуктун чукур жерине түшүп кетип, ошол жерден чыгуунун жападан жалгыз жолу бул зикир болуп эсептелет. Өзүңүз үйдө калганда, зериккенде, кайгырганда, ойлонгондо, дыккат болгондо, жүрөгүңүз кыйналган учурда бактарыңызга чыгып алып, ла илаха илlallah субханака инни кунту миназ залимин. Ла илаха илlallah Мухаммад расулуллах, ашхаду ла илаха илlallah ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах келмелерди айтуу, зикирди айтуу. Урматтуу мекендешим, күнөөдөн тыйылайын десең зикир кылып жүр. Бүгүн жаштар көбүнчө арзанат, кыздарды карап коем, башка кылып коем, арам ишке өзүмдү токтото албай атам, арамдыгын билип туруп кайра-кайра кылып коюп атам дейт. Мындан кутулуунун жалгыз жолу зикир кыл. Өткөндө сурасам, таксист болуп иштейм дейт. Күнүгө жок деген эң азында 3000-4000 зикир айтам дейт. Клиенттер кээде сүйлөшкөнгө туура келип калат, башка эгер клиент сүйлөбөсө башка кылса ошого жараша өзгөрүп турат. Кээде 10.000, кээде 5.000 зикиримдин узунлугуга, кыскалыгына карап эсеп өзгөрүп кете берет дейт да. Анан эң кызыгы дамлака дейт, мен ушул зикир кылганым сайын арамдан тыйылып атам. Менде дагы башкалар сыяктуу эки көз бар, нерс бар, калоо бар, бирок мен зикир кылганым үчүн өзүмдөн өзүм ушул жек көрүп, жаман көрүп калып атам ушундай иштерди дейт да. Муса алейхиссалам жаратканга жарбап, ey Аллахым, кимдерди жакшы көрөсүң, кандай пенделерин жакшы көрөсүң деп сурады. Аллах Таала аян кылып, ey Муса пайгамбар, мен эки түрдү жакшы көргөн пендемин, эки белгиси бар деди. Биринчиси зикир кылат дейт. Зикир кылат. Карасаңыз, Аллах Таала эмне деп атат? Аллах Тааланы кайра-кайра эстеп, эскерип зикир кылуу. Колунда теспихи же намазы менен жүрөбү, демек бул жакшы адам. Аллах сүйгөн пенде экен. Ага зулумдук кылба деген, ага жамандык кылба деген жооп өтө катуу тиет. Эртең тырс дедерсең бүгүн, бүрс күнү доң деп жообун аласың дегени. Аллах Таала зикир кылган белгиси бар деди. Ал эми экинчиси, мен тыюу салган арам нерселерди жек көрүп калат деди. Баягы таксисттин окуясы карасаңыз, такси деди, арамдардан, башкалардан жек көрүп атам, жаман көрүп атамын дейт. Демек, арам нерсени жек көрүү, жаман көрүү бул сүйгөн, Кудай сүйгөн, сүйүктүү пенденин белгиси экен, урматтуу мекендешим. Ошондуктан карыздан кутулам десең зикир кыл. Арам иштерден тыйылайын десең зикир кыл. Жакшылыкка себепчи болоюн десең, арамдан өзүңдү тыяйын десең, бардыгында зикир кыл экен. Бүгүн теологдор өтө муктаж дүйнө жүзү. Себепсиз нерселерден стресс болгондор, депрессияга түшкөндөр ушунчалык көбөйүп атат. Бул өсө берет. Бул кадимгидей оору, жалкоолук бир оору, жалкоолук менен канчасы ооруп атат, курсак салгандар канча. Айтор бүт бардыгынан чыгуунун жападан жалгыз жолу урматтуу мекендештерimiz зикир экен. Тил көп учурда, ошондуктан да Жүсүп баласагын тил арсан босогондон комдонгон бошоп кетсе өзүңдү жеп койгон дейт. Бул зикирлерди айтып, кээ бирөөлөр айтат, ошол тилден кетемин, көп учурда ушул тилден жаңыламын, тилдин азабы ушундай экен дейт. Тилдин азабы, урматтуу мекендешим, жөн койбойт сени.